15 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Депутат Бишкектеги Лениндин эстелигин алып салууну сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурбек Сыдыгалиев Бишкектин эски аянтындагы Лениндин эстелигин алып, ордуна Турдакын Усубалиевдин айкелин орнотууну сунуштады. Депутат Усубалиевдин мамлекетке кылган салымы чоң экенин белгилеп, ага эстелик тургузуу керек экенин айтты. Мындан тышкары эл өкүлү Бишкектеги 4 райондун аталышын өзгөртүү керектигин кошумчалады. Өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттикке тапшырма берсеңиздер, өлкөдө канча ат болсо баарын бир мыйзам менен кабыл алып, бир күндө өзгөртүп коелу деп Сыдыгалиев Минкаптын башчысына кайрылды. Депутат Бекешев: жарандар бийлик качан Бишкектеги ыш маселесин чечет деп күтүп жатышат. Парламенттин 15 январдагы жыйынында депутат Дастан Бекешев Жогорку кеңеш ыш маселесин жаңы жылдан кийин караш керек болгонун, бирок ал күн тартибине кирбей калганын билдирди. Бекешев төрага Нурланбек Тургунбек уулунан Жогорку кеңеш ыш маселесин качан карай турганын сурады. Спикер маселе кийинки жумада каралаарын билдирди. 26 декабрда Жогорку кеңештин төрагасы депутаттар ыш маселесин жаңы жылдык майрамдардан кийин карай турганын айткан. Октябрда энергетика министри Талайбек Ибраев быйыл кышында Бишкекте ыш болбой турганын билдирген. Анын айтымында шаардагы абанын булганышынын негизги булактары мончолор жана дизель менен жүргөн автобустар жоюлган. Бирок сууктун түшүшү менен Бишкек кайрадан дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын тизмесинин алдыңкы саптарына чыгууда. Кийинчерээк экология министрлиги Бишкектеги абанын сапатын өлчөө жабдуулары туура эмес иштей турганын жана так эмес маалыматтарды берерин билдирген. Бириккен Улуттар уюмунун атайын баяндамасы Абдирасулованы каралоо көчөгөнүн Бириккен Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Абдирасулованы каралоо күчөгөнүн айтты. Буунун укук коргоочулардын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулор Кыргызстандан чыгып кеткен укук коргоочу Азиза Абдирасуловага социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканын билдирип, Фейсбуктагы баракчасына кыргыз бийлиги муну иликтеш керектигин жазды. 14 январда YouTube'дагы Каганат медиа каналына Азиза Абдирасулованын тескей тарабы «Тарых унутулбайт» деген тема менен 4 мүнөттөн ашык видео жарыяланган. Анда убагында Азиза Абдирасулова 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин соттолуп, 2020-жылы 69 жашында Бишкекте түрмөдө каза болгон Азимжан Аскаровдун укугун коргогону айтылат. Азиза Абдирасулова коопсуздугуна байланыштуу 2024-жылдын декабрь айында Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткен. Ал чөнтөк телефонуна чалып, социалдык тармактарда мазактап, коркуткан адамдар пайда болгонун айткан. 67 жаштагы Азиза Абдирасулова 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003-жылы Кылым шамы бейөкмөт уюмун түзүп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин укуктарын, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. 2020-жылы уюмдун жетекчилигинен кеткен, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азаттыкка курган маегинде Азиза Абдирасулованы Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасаларын айткан. Депутат Арка 2 айылындагы снаряддын жарылуусун иликтөө боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Депутат Чыңгыз Ажибаев Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Арка 2 айылындагы снаряддын жарылуусун иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал парламенттин 15-январдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында снаряд жарылган үйгө кезинде Минкаптын мурдагы башчысы Акылбек Жапаров барып кеткен. Эл өкүлү снаряддын жарылуусунан улам ал үйдө жашаган үй бүлөнүн мүчөлөрү жаракат алганын белгиледи. 15-январда Баткендин Лейлек районуна караштуу Арка 2 айылындагы үйлөрдүн биринде снаряд жарылган. Үйдүн кожойке снарядды короосуна жыйнап жатып, үйүлгөн эски темирлердин арасынан таап алган. Жарылуудан анын 12 жаштагы кызы да жаракат алган. Эртеси саламаттык сактоо министри Алымкадыр Дүйшеналиев жаракат алгандарды Ош облустар аралык клиникалык ооруканасына которууну тапшырган. Кийинчерээк мекемеден аялга операция жасала турганын билдиришкен. Ага чейин чек ара кызматы Кыргызстандын укук коргоо органдары окуя тууралуу тажик тарапка маалымат бергенин, адистер кырсыктын жагдайларын аныктоо иштерин жүргүзүп жатышканын билдирген. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык жабырлануучулардын үйү 2022-жылдагы аткылоолор учурунда өрттөнүп кеткен.